Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullahu wa barakatuhu. Hurmatly musulman bir tuğanım, bugündagi Peygamberimizden nasihatlarına toxtalып ötөbüz. Ali ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bimenkibayya faqala. Abdullah ibn Umar alırken Allah razı olsun aytat. Allah Elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menin iki jelkemden qaramap turup bunday dedi. Kun fid dunya keenneke garib aw abirus sabil. Bu dünyada çoğun je musafir kişi siyahtı bolğunun dep mağa nasihat aytты deydi. Ve kan ibn Umar radiyallahu anhuma Abdullah ibn Umar Allah ondan alırken razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisni uqqandan keyin tömöndögü sözlerdi aytчу deydi. İza amsayta fela tantazir sabah ve iza asbahta fela tantazir al-masaa. Eğer taң atқан bolsa, kech kirişin күтпө. Eğer kech kirgen bolsa, anda taң atışın күтпөгүнүң. Wa khuz min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Денсаулығың барында, жана өмүрүң барында алакөнү ганимат билип, мүмкүнчүлүктү пайдаланып калгын дейт. Эми бул хадиске кыскача түшүндүрүм айта турган болсок, бул аябай Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу болгон осуяттарынан бул хадис өзүнө көптөгөн пайдаларды жана көптөгөн бизге эскермелерди камтып алган. Албетте могун адам бул дүйнөнү ахиретке даярдык деп билет. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү деп билет. Бул дүйнө ахиретте бейишти өзүнү момун адам өзүн көздөгөн бейишине жетип алчу көпүрө сыяктуу колдонот. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, албетте бул дүйнө жок болуп кетиш дүйнө. Ал эми акырет түбөлүктүү калуучу жашоо эле эсептелинет. İnsan бул дүйнөдө канчалык жашабасын, канчалык uzun ömür sürбөсүн, Аллах Таала белгилеп койгон убакыттан аша жашай албайт. Эгер ошол убакыт келген болсо, ар бир инсан өлүм дамын тартат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө мындай дейт: "Kullu nafsin zaiqatul maut." Ар бир жан өлүм дамын тартуучу. Аллах Таала башка аяттарда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскерип: "Иннеке мейитун ва иннахум мейитун." Эч шек күмөнсүз, эй Пайгамбар, сен дагы өлөсүң, жана сени ээрчиген алар дагы өлүшөт. Жана ошондой эле Аллах Таала белгилеп койгон ажалдан биздин өлүмүбүз андан кечикпестен, андан эрте дагы келип албастан өз убагында келет. Аллах Таала бул тууралуу Кур'ан-ы Каримде кайсы бир жандын ажалы келе турган болсо, ал бир мүнөт дагы, бир секунд дагы кечикпестен же бир секунд дагы алдын озуп келбестен өз убагында келет деп айтат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул дүйнөдөн баарыбыз жок болуп кетичүбүз. Бул дүйнө өзү жок болуп кетичү дүйнө. Бирок бизге негиздүү болгон нерсе ал кыямат күнүндөгү кайра тирилүү күнү болуп эсептелинет. Мына ошол күнү Аллах Таала бардык өзүнүн пенделерин тирилтип алып, алардан эсеп кысап алат. Эгерде алардын амалдары жакшы болгон болсо, такыба пенделер болгон болсо, анда Аллах Таала даярдап койгон асмандан дагы, жерден дагы кенен болгон бейиштен орун алышат. Ал эми кыямат күнүндө Аллах Таалага ыйман келтирбей, Аллах Тааланын берген неаматтарына күфүрчүлүк кылып, пайгамбарга ээрчибестен, Куранды жалганга чыгарып жүргөндөр, алар кыямат күнүндө Аллах Таала даярдап койгон тозокко душар болушат. Албетте, ал күндө инсан тозокко татыктуу болуп калгандан кийин эч кандай анын өкүнүүсү, анын кайгыруусу
пайда бербей қалады. Аллах Тағала мына ошол күндө кафырлардын жана ошондой эле фасыктардын абалын чагылдырып, Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө мындай дейт: "Ван тaqula nafsun ya hasrati ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la minas sakhirin." Кыямат күнү ошо кафырлар өкүнүшүп ушундай дейт: Аллахтын парыздарын аткарбай жалкоолук кылганым үчүн мага кайгы болсун, мага өлүм болсун. Мен Аллахтын парыздарын дүйнөдө шылдыңдап жүргөн экенмин. Эгер деле мен Аллахтын туура жолун, Аллах менен туура жолго баштап, Аллахтын ибадатына таква пенделерден болгонумда эле мен бүгүн мынтип өкүнбөйт экенмин деп айтат. Жана дагы сөзүн улап: "Ау тaqula hina tara al-azaba law anna li karratan fa akuna min as-salihin." Алар кафырлар кыямат күнүндө Аллах Таала даярдап койгон азапты көрүшкөн кезде, эгерде Роббубуз бизге дагы бир жашоо мүмкүнчүлүгүн берген болсо, бизди кайра өмүргө кайтарган болсо, биз Аллах Таалага чын ихлас менен ибадат кылуучулардан болор элек деп ушинтип катуу өкүнүп калышат дейт. Жана дагы аларга айтылат ошол кезде: "Бала кад жаатка аяти факаззабта биха вастакбарта ва кунта минал кафирин." Жок, силерге тиги дүйнөдө Аллах Тааланын менин аяттарым келген болчу дейт. Силер аяттарды жалганга чыгардыңар. Аллах Тааланын түшүргөн шариятына текебердик кылдыңар. Ва кунта минал кафирин. Силер кафырлардан болгонсуңар деп ушинтип аларга катуу азап айтылат. Урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушундай оор күнгө душар боло электен алдын момун пенде акыретти негизги максаты кылып, бул дүйнөнүн бир жоголуп кетүүчү экендигин билип, өзүнүн бул дүйнөдө мусафир адам сыяктуу сезет. Же болбосо бир жолоочу адам сыяктуу өзүн сезет. Жана бул дүйнөнүн кызыкчылыктарына алданып, акыретти унутуп койбойт. Бул дүйнөдө бардык убактын, бардык күчүн, бардык мал мүлкүн ушул дүйнөнү гана куруп алыш үчүн убара болуп, акыреттеги жашоосун момун пенде унутуп койбош керек. Албетте ал күнгө момун пенде сөзсүз түрдө даярдык көрүш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдө сен өзүңдү чоочу адам сыяктуу, же болбосо мусафир адам сыяктуу болгонуң деп насаат берип атат. Албетте бул дүйнө биз үчүн сыноо болгон дүйнө. Аллах Таала бизди бул дүйнөгө кул кылып жаратты. Кандай эле кулдун кожоюну кулду бир башка бир жерге бир буйрук менен жөнөтүп жиберген сыяктуу эле Аллах Таала бизди бул дүйнөгө бир буйруктар менен, милдеттемелери менен бизди жөнөттү. Биздин бул дүйнөгө келген вазифабыз Аллах Тааланы таанып, Аллах Таалага туура ибадат кылып, Аллах Таалага кул болуп, момун болуп, мусулман болуп өчтүбүз. Албетте биз бул дүйнөгө сыноо үчүн келгенбиз. Сыноо эмне менен болот дегенде, кандай эле бир бала экзаменге кире турган болсо, экзаменде ага суроолор берилет. Мына ошол суроолорго жооп берген болсо, анда ал ошол сынактан өтөт. Ал эми биз дагы, жалпылай пенделер дагы Аллах Тааланын бул дүйнөдөгү бир экзаменине келгенбиз, сынагына киргенбиз. Бул сынак бизге Аллах Тааланын буйруган парыздарынан, тыйган тыюуларынан, жана ошондой эле Аллах Таала бизге неаматтарды берип сынайт, жана бизге мусибаттарды берип сынайт. Эгерде мына ушул сынактан биз туура өтө турган болсок, анда Аллах Таала кыямат күнү даярдап койгон бейиш жыргалчылыктарына татыктуу болобуз. Ал эми бул сынактан биз Аллах Тааланын парыздарын аткарбай турган болсок, буйруктарынан тыйылбай турган болсок, Аллах Таала берген неаматтарга шүгүрсүздүк кылып, дүйнөнүн кызыкчылыгына алданып, Аллах Тааланын
ибадатын уnuta турган болсок, албетте биз бул сынактан жыгылабыз. Же болбосо башыбызга мусибат келгенде Аллахтан тагдырына нааразы болуп, тагдырды сөгүп, тагдырды каргыштап, ушундай кыла турган болсок, Аллах Тааланын сынагынан өтпөй калган болобуз. Демек, мусулман пенде өзүнү бул дүйнөдө чочун гана сезип, бул дүйнөнү акыретке көпөрө кылып алат. Акыреттин куруш үчүн гана келет. Мумин пенде ушундай сезет, бул дүйнөдөгү жакшы амалдарга кызыгат. Жакшы амалдарды жасап, акыретине өзүнүн ошо жакшы амалдардын уругун эгип кетет. Эртең акырет күнүндө ошол уруктун мөмөлөрүн, анын жемиштерин акырет күнүнө көрүүгө даярдык көрүп кетет. Анткени ал бул дүйнөнү бир убактылуу бир жашоо экендигин билет. Бул дүйнөнүн негизги максаты кылып албайт. Кандай эле чоочун адам башка жерге, бөтөн жерге барган болсо, мына ошол жердин кызыкчылыгына, ал жердин бир жакшылыктарына алданбастан кайра өзүнүн ошол теги өзүнүн жериндеги үй бүлөсүнө, туугандарына кайтканга шашат. Жана ошол мына туугандарына баруучу өзүнүн азыгын даярдайт. Мумин пенде дагы бул дүйнөгө конок болуп келген. Бул дүйнөдөн бир күн келбесин өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн чыныгы жашоосуна кайтат. Ошон үчүн мумин бул дүйнөнү бир өзүнүн конок катары сезип, бир жолоочу катары өзүн сезет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле, бул дүйнөнүн мисалы менин назарымда ушундай: жолоочу киши бир даракка келип, дарактын астына келип, ошол дарактын көлөкөсүндө эс алып, кийин даракты таштап, өзүнүн унаасына минип өтүп кеткен киши сыяктуу. Бул дүйнө менин назарымда ушундай деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөнүн мисалын айтат. Эми бул дүйнөнүн мисалын айта турган болсок, Аллах Таала Кур'ан Каримде ар кыл сүрөттө бул дүйнөнү бизге чагылдырып берген. Бул дүйнө Аллах Таала Кур'ан Каримде күллү мен алейха фан, бул дүйнөнүн баардык нерсеси жок болуп кетүүчү деген. Демек, мумин пенде бул дүйнөгө алданбастан өзүнүн акыреттик жашоосун курууга шашылат. Бул дүйнөдө кандай жакшы амалдар боло турган болсо, ошолорго тырышат. Анткени эртең кыямат күнүнө барган кезде анын мал дүйнөсү дагы, тууган уруу дагы эч кандай пайда бербейт. Бир гана Аллах Таала Кур'ан Каримде айткандай, ким таза жүрөк менен келген болсо, мына ошол нерсе гана пайда берет деп, мына ошол нерсени сезе билип, акыретке жалаң сооптуу амалдарды даярдайт. Жана ошондой эле дагы кыямат күнүндө анын бейиштеги даражасынын бийик болуусуна кандай амалдар себеп болуусун издеп, мына ошол нерсеге ашыгат. Кайсы амалдарды жасаса, андан эртең бул дүйнөгө жиберген кожоюну ыраазы болоруна тырышат. Мына ошол амалдарды изилдеп, мына ошол амалдарга аракет кылат. Жана ошондой дагы мумин пенде анын акыреттик жашоосуна курууга кимдер жардам берет, кимдерди дос тутуш керек, мына ошол акыретке жардам бере турган досторду дагы издеп, мына ошол достор менен достошот. Ал эми акыреттен тосуп кое турган, акыреттен азгырып кое турган ар кандай азгыруулардан алыс болот. Чоочун адам мына ушундай болот. Бул дүйнөдө өзүнүн асыл мекенинде билбейт ал. Бул дүйнөнү өзүнүн бир мусафир, жолдо бараткан бир мусафир сыяктуу сезет. Аны таштап өзүнүн асыл көздөгөн мекенине барарын сезип, мына ушунда бул дүйнөнүн кызыктарына алданбай, өзүнүн Роббусу ыраазы болгон амалдарды көздөп, мына ошол нерсени көбөйтөт. Эми дагы Абдуллах Умар анху бул хадистен пайда чыгарып деп атат: эгер таң аткан болсо, кечти күтпөгүнүң, сен бул өмүрүңдүн убактыңды таат ибадаттар менен пайдаланып калганың, соо амалдарды жасап калганың, күнөө иштериңден тооба кылып калганың деп атат. Ал эми кеч кирген болсо, күндүздү күтпөгүнүң, ошол убактыңды пайдаланып калганың, ушундай мүмкүнчүлүгүңдү колдон чарбай калганың. Аллах Таала бул өмүрдү сага бир ирет эле берди. Башка сага бул өмүр кайрылып келбейт. Канчалык ыйласаң дагы, сыздасаң дагы келбейт. Жогорудагы аятта айткандай эле, Аллах Таала бизди бул дүйнөгө кайтарбайт. Ошон үчүн сен убактыңды ганимат билип калгын дейт. Пайгамбар айткандай, эки нерсе бар адамдардын астында
ешбір қадір-барыққа ие болмай қалған дейді. Біріншісі бұл сихха вал уақытын фарағ деп, біріншісі бұл денсаулық жана бош уақыт дейді. Бұл денсаулық дағы бізге аябай берілген чоң немат. Уақыт дағы бізге чоң берілген немат. Біз уақытымызды башқа нәрсеге, уақытымызды жөне теке кете тұрған болсақ, бұл исраф болып есептелінеді. Аллах Тағала бізді исраф қылудан қайтарған. Әрбір уақытымызда біз қиямат күні барғанда Аллах Тағаланың астынан жауап береміз. Ошон үчүн уақытымызды біз дүйнөлүк же акыреттик пайдалуу болгон нерселерге біз жумшашыбыз керек. Аны жөнүнөн арганда сериалдарды көрүп, же көчөдө бирөө менен сүйлөшүп, же бирөө менен урушуп, же пайдасыз нерселерге біз кетип жибербешибиз керек. Бул убакыттын эсеп кыса бар. Убакыт бул аябай баалуу нерсе. Ушундай Аллах Таала бизге өтө кымбат болгон нерселерди арзан кылып койгон. Мына ошолордун бири убакыт. 1 минут аны сизден өтүп кеткен болсо аны кайра сатып ала албайсыз. Өмүр бою иштесеңиз дагы ошол акчаңыз сиздин ошо 1 минут убакыт сатып алганы жетпейт. Убакытты канимет болуш керек. Ошону Абдулла ибн Умар айтып атат. Өзүңдүн ден соолугуң барда, ден соолугуң пайдаланып калгының. Жана сага өлүм келдиктен алдын убакытыңды туура пайдаланып калгының. Эгер ушул убакыттарың бүгүн пайдасыз өткөрө турган болсоң, эртең кыямат күнүндө сен де катуу өкүнүп каласың деп. Демек, момун пенде ар бир секундтасын, ар бир көз ирмемин бул неамат деп билет. Ар бир убакытын туура пайдаланганы аракет кылат. Жана ошондой эле дагы бул өмүрүн туура жакка багыштайт. Жана дагы момун пенде бул өмүрүнүн көзү өтүп кеткенден кийин артынан дагы кандай соо амалдары бар турушу жолдорун издейт. Пайгамбар салам айткандай, эгерде инсандын көзү өтүп турган болсо, анын бардык амал дептерлери жабылат дейт. Бир гана артынан 3 нерсенин соо барып турат. Биринчиси бул садака жария. Эгерде бир жерге бир пайдалуу нерсе куруп кеткен болсо, адамдар пайдалана турган, элдин керегине тие турган нерсе куруп кеткен болсо, мына ошол нерсенин соо барып турат. Мисалы үчүн мешит курган болсо, медресе курган болсо, же оорукана салган болсо, же жол оңдоп койгон болсо, же суу чыгарып койгон болсо, же дагы башка ушундай нерсе кылып кое турган болсо, мунун соо барып турат дейт. Жана экинчиси пайдалуу илим калтырган болсо дейт. Бирөөгө жакшы нерсе үйрөтүп келген болсо, кеткен болсо, ошол жакшы нерсесинен артында адамдар пайдаланган болсо, мурун дагы соо барып турат. Жана ошону эле дагы эгерде солих бала калтырган болсо, ошол солих бала дуа кылтырган болсо, ошонун дуасынын соо жетип барып турат. Демек, инсан бул өмүрдө дагы өмүрүн туура пайдаланып калыш керек. Жана көз өткөндөн кийин дагы артынан бара турган соопторду даярдап кетиш керек. Буну алымдарыбыз экинчи өмүр деп коет. Биринчи өмүр сиз жашаган өмүр, экинчи өмүрүңүз сиз көзүңүз өткөндөн кийин артыңыздан ушундай сооптуу амалдарды кылып кеткен болсоңуз, ошолорду адамдар пайдаланып иштеп, колдонуп жашоосунда пайдаланып аткан болсо, ушул нерсесинин сообу жетип барып турат деп айтат. Демек, бул хадистен ала турган биздин кыскача пайдабыз, бүгүнкү алган пайдабыз бул дүйнөдө мусулман адам өзүн мусафир сезиштиги же жолоочу сезиштиги, бул дүйнөнүн кызыкчылыктарына, бул дүйнөнүн шахваттарына алданбаштыгы, Аллах Таала ага бөлүп берген неаматка каниет кылып, мына ошол нерсенин Аллах Таалага шүгүрүн көбөйтүштүгү, жана дагы инсан өзүнүн убакытын туура пайдаланыштыгы, жана инсан өзүнүн ден соолугу барда мына ошол нерсени колдонуп пайдаланып калыштыгы экен. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.